Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулмандар, өзү мен муну ордо эле айтайын дегем, эмне болуп эсимден чыгып калып эле. Ушу кече бир пост окуп калып анан эсиме түштү да. Жума күндөрү жума намазга келгенде машинаңарды бир алысыраак эле коюп келсеңер жакшы болот. Же вообще эле ошол күнү машинаңарды үйгө эле токтоткула дагы. Автобус мененби, башка бир транспорттор менен келсеңер сонун болмок да. Шаар өзү кичине, машиналар көп, мечиттердин алдында парковкалар жетишсиз. Анан мисалы бир машинада 4 адам келбейт да, азырчы бир машинада бир эле адам келет, ушундай да иш кылса. Анан положенный, неположенный жердин баарына машиналарды токтотуп, пробка болуп, мындай бир көчөдөгү башка участник дорожного движенияларга ыңгайсыздыктарды жаратып атабыз. Бул жакшы эмес. Бул мындай, это мягко говоря, жакшы эмес. Бир четинен соо алган менен экинчи жагынан бир ошол жерден өткөн адамдардын нааразычылыгын алып, мындай бир күнөө топтоп аткан болушубуз да мүмкүн да. Ошон үчүн жаман көрбөй, сразу эле баягы сен мындай болгон менен исламофоб окшойсуң деп сразу баягындай болуп эме болуп кетпей, чычалап кетпей, мындай сын пикирди туура кабыл алалы. Кээ бир адамдар бар, мындай бир түшүнбөй эле адамга такфир чыгарып берет да. Сен еврей окшойсуң, анан кийин башка окшойсуң, андай окшойсуң, мунафык окшойсуң деп бир нерселерди айтып кеткенде, бул этият болгула. Окшойсуң деген еще эме, ал мындай сомнение болуп, мындай точно конкретно анализ бербей сүйлөгөн сөз да. Кээ бирлери мындай точно эле мындай конкретно эле такфир чыгарып коет да. Такфир деген эмне? Мусулман адамды капырга чыгаруу. Бул өтө опасный нерсе. Ошол сен капырсың деген адам, айткан адам, берки адам мусулман болгон болсо, ошол айткан өзү эме жанагы берген такфири өзүнө кайтат. Кайра өзү капыр болуп калат да. Ошон үчүн абайлаш керек. Ошон үчүн мындай элди сыйлайлы, башкаларды дагы. Машинаңарды үйүңөргө таштап келгиле.